Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу ажылык кылганын сообун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загран паспортты гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр сиздерге айтып бере турган окуя жүрөгүндө аз болсо да текебердиги бар инсандарга сабак болот деген үмүттөбүз. Ал мусулман бир тууганыбыз мындай деп сөзүн баштады. Намаз окуучумун. Анын себебинен Алла Таала даражамды да көтөрүп койгон эле. Бир күнү 3 күнгө дааватка чыга турган болдум. Биз менен топтолгон жамааттын арасында мен таанаган бир селсаяк бомуш бар эле. Мен бөлүштүрүү үчүн четке чакырып, мени башка бир жамаатка кошуп кой. Тиги селсаяк менен бир сапта намаз окугум да, бир табактан тамак жегим да келбейт. Жакшысы башкалар менен чыкканым оң деп өзүмдү бомуштан бийик көрдүм. Ай, бул сыноо да, антип адамдарды бөлбө, балким көп пайда менен чыгаарсың, деди бөлүштүрүүчү. Мен көгөрүп, жок деп туруп алдым. Кийин мени ал башка жамаатка кошуп койду. Ошентип 3 күн бат эле өтүп кетти. Эч пайда көрбөдүм. Ыйманым көтөрүлгөнүн байкабадым. Таасир да алган жокмун. Ошол күндөн тартып менин ыйманым суздай баштады. Намаздарым каза болуп, кийин такыр окубай калдым. Астагфирулла. Кийин жүрүш-турушум өзгөрдү. Иче баштадым. Күнөөнүн түрүн кыла баштадым. Өзүмдү билбей калдым. Жашоодо максатсыз жашай баштадым. Жанымда ичкен досторум көбөйдү. Мени эч ким жактырбай, сөзүмдү уккусу да келбей калды. Кудум мен баягы селсаяктан жийиркенген сыяктуу, адамдар да менден жийиркене баштады. Ошентип күнөө кылып жүрүп, акыры көзүмө ар нерселер көрүнө баштады. Жин шайтандар кадимгидей үйүмдө энеркин жүргөнүн көрө баштадым. Кийин ооруп калдым. Доктурлар да карагысы келбей, мурдун чүйрүп кетип калды. Оорум катты күчөп, жүзүм көмүрдөй карайып кетти. Өзүмдөн өзүм коркуп кеттим. Мени көргөн аялым да коркуп кетти. Бул оору менен бир ай алыштым. Өлүмүм жакындап калганын сездим. Кылган күнөөлөрүм бирме-бир көз алдымдан өтүп жатты. Эң биринчи, ошол селсаякты өзүмдөн төмөн көргөнүмдөн каттуу өкүндүм. Күндөн күнгө оорлошо бердим. Титиреп, калтырап калдым. Дарылар таасир этпей калды. Акыркы үмүтүм деп бир намазкан досума чалдым. Досум, мен өлгөнү калдым окшойт. Мага дуа кылып койчу. Мен ушул абалда Кудайдын алдына баргым келбейт деп ыйлап жибердим. Досум менин мындай ыйлаганымды көргөн эмес эле. Кийин билсем, мени менен сүйлөшүп болуп, дароо намазга туруп дуа кылган экен. Апам да түшүндө менин кыйналып жатканымды көрүп, ыхсан кылып, үйгө молдолорду чакыртып, бата алып берген экен. Ошол Аллага жакын инсандардын дуасы менен бул ооруудан айыга баштадым. Кайрадан намаз окуп, мечитке каттай баштадым. 5 убак намазымды калтырбай, таажутка да тура турган болдум. Бул Алланын мага берген фазилети жана неаматы. Ал үчүн Аллага шүгүр гана айтамын. Мына ушул кыскача окуямды угуп жаткан угармандарга айтарым: эч кимди өзүңөрдөн төмөн көрбөгүлө. Мейли ал намаз окусун же окубасын. Аларды Адам алейхисаламдын балдары болгондугу үчүн урматын ордуна койгула. Текеберди кылсаңар, анда Алла Таала ошол селсаяктын даражасына жетүүнү арзуу кылып кала турган даражадан да түшүрүп коет. Эми намаз окубай жүргөн бир туугандарыма айтарым:
Силер каалабай койгонуңар үчүн намаз окубай жаткан жоксуңар. Алла Таала каалабай жаткандыгы үчүн намаз окуй албай жатасыңар. Алладан суран, кор болуучулардан кылба деп дуа кыл. Эгер дуаң кабыл болбой жатса, анда Аллага жакын инсандардан бата сура. Балким алардын дуасы менен такыбалардын катарында болуп каларсың, дейт бишкектик мусулман бир тууганыбыз. Чынында текебердик шайтанды бейиштен чыгарган жана эң биринчи күнөө текебердиктен башталган. Ал жаман адатты көпчүлүгүбүз жуктуруп алганбыз. Бай кедейге, илимдүү илимсизге, сулуурагы хунигине, чоңураак унаа мингени жөнөкөй унаа мингенге текебердик кылып, өзүбүздү алардан жогору эсептейбиз. Айта берсе толтура текебердикке жол ачкан кылык жоруктарыбыз бар. Мына ошолордон арылбасак, биз да оңбой калабыз. Жогоруда айтып берген таксырыбыздын окуясы бизге тирүү мисал. Эми бул күнөөдөн тыйыларбыз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.